Саламатсыңар, саламатсыңар. Мен ушул сиздердин бүгүн жыйналганыңыздарды, ушул жерге келгениңиздерди мындай бир кабарым жок экен. Себеп таң эртең менен кирип кеткенден азыр чыкканга чейин ушул бир залда отурабыз. Ошондой биз азыр айтышты. Ушу кишилер турат деп чыгып бир рахмат айтып коелу деп гана чыктык. Келгениңиздерге, колдоо көрсөткөндөрүңүздөргө баарына рахмат айтып коелу деп. Адахан мырза, сиз өзүңүз канча депутат макул болот деп ойлодуңуз эле? Сиз канча депутат макул болот деп ойлодуңуз эле? Сиз негизи күттүңүз беле ушундай жыйынтык чыгарын? Ооба. Мен күтүш керек да, адам реалист болуш керек. Мага кесиптештерим келип айтып атпайбы, мени кечиресиз. Билесиздер, бир улуу окуя болгон да. Фельдмаршал Кутузов 1812 жылы Наполеон келгенде өзүнүн пикирин берип, башкы командачы катарында ушундай дегенде аны падыша туура эмес кылдың деп аябай каттуу жемелегенде каттуу бир жазалаган. Кийин Кутузовдун пикири туура болуп чыгып, Наполеонду Парижге чейин кууп барып, жолдо кетип баратканда bir ооруп калды. Кутузов анан чатырда жатса, падыша келип, Михаил Илларионович, мени кечир дейт да. Десе, ошондо Кутузов мыкты жооп берет. Мен го кечирем. Кудай кечирет болду экен сени деп. Ошол сыяктуу мен бул кесиптештеримди кечирем. Ошол деп трибунадан айттым. Туура. Ошол кесиптештериңиз Кудай кечирет болду экен деп. Кимдер экенин эл билсин. Мындай жашырын добуш берди, бирок биз билебиз да. Жок, аттарын атайсызбы ошо? Аларга басым болду деп айта аласыңбы? Ошо жогору жактан басым болду. Аларга басым болмок турсун. Кээ бирөөлөрүнө кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн-түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. Болбосо алар келип ыйлабайт да мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп ыйлашпайт. Эмнеге алардын атын ата албай жатасыз? Жок, билесиз да сиз Ал кимдер? туура келбей калат, карындашым. Мен билем. Туура келбей калат. Баарыбыз эле билебиз. Алар да билет. Эл да билет. Азыр саап самат туура айтып атат. Эл да жакшы билет кимдин ким экенин. Ким эмне болуп аткандыгын. Баарын билесиздер. Ошондуктан мындай кылабыз эми. Эгерде кандайдыр бир жол менен болсо, мен 3 күндөн бери Исхак Разаковдун китебин окуп атам. 61-жылы пленумдагы стенограмманы окуп атам да. Кайран кыргыз 62 жыл өтүптүр. Бир кадам алдына жылбаптырбыз. Ошондо дагы ошол жердекилердин бүтүндөй баары унчукпай турганда бир гана Усьянов деп Тяньшан обкомунун 2-чи катчысы ошол киши гана чыгып туруп аябай каттуу баа берген экен Москвадан келген комиссияга. Бүгүн ошол комиссияга баа берген биздин кесиптештер болду. Гүл Акматкуловна прокуратуранын кызматкери, прокуратура кызматынын полковниги, сабаттуу, дасыккан инсан. Исхак Саматович Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда белгилүү болуп калган саясатчы. Бизде ошол кээ бир кызматтарда иштеген азаматтар бар арабызда. Бирок мындай ишенип койгула. Былтыр эсиңиз бирок жабык өткөндө былтыр айттым эле да, мен бир калемди алып алып, мына калем десем, ооба калем. Азыр калем деп добуш бересиңер. Бирок эртең кожоюн бул калем эмес, кайчы экен десе, кокуй жаңылып калыптырбыз, бул кайчы деп добуш бересиңер деп айтканмын. Мына 1 жыл 3-4 ай өткөндөн кийин ошол окуя кайталанды да. Былтыр эле баш тартып 100% бул туура эмес деп кабыл алган чечимди быйыл сәл-пәл бар экен деп чечим алды да. Ушундай болуп калды. Адахан Кенсанбаевич, алдыңкы аракеттер кандай болот эми? Болуп калды бүгүнкү күндө. Эми аны эл чечсин. Аны эл чечсин. Эл душмандары. Эл берсин баасын. Кандай? Алдыңкы аракеттер эми кандай болот? Эки кожоюн бар дегенде түшүнүк бар да, ошо кайсысы тапшырмай болот, ошону ачык. Экөө дагы, үчөө дагы, төртөө дагы азыр эми. Аттарын атап коесузбу? Ыңгайсыроо бербегиле да. Кожоюнду отпайсыз, кожоюндар көп деп Эми ал түшүнүктүү да. Кыргызстандын кожоюну ким экенин элдин баардыгы билет. Ооба да. Суроо берип кыйнабагыла да. Жок, артына атап коюңуз да, ошончо болгон. Койгула, болбойт. Биз колдоочуларыбыз уруксат бербейбиз. Дагы аксакал. Жогорку кеңеш аркасында добуш берсек болобу?
кол жыйназат. Эми ал элдин эрки. Конституция боюнча элдин эрки бар. Укугу бар. Ошондой. Аны ким кандай чечим кабыл алат? Мен азыр бул киши мындай каймана Ислам Саматовичке бербеди. Эгерде эл ушундай чечим кабыл алса, бул киши токтотпойбу дегендей кылып. Биз айтып атабыз. Бийликтин бирден бир туткасы эл. Биз колубуздан келгенин баарын жасадык. Аны көрүп атасыздар. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар, ал сиздердин эркиңиздер. Болду, рахмат. Жарайт. Рахмат. Сүйлөштүк. Сиздерге рахмат. Алыстан, жакында, мына мен көрүп атам. До конца туруңуз, до конца.